Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биз силер менен өтө турган жаңы темабыз этиштин А, Э, О, Ö, ый элек формасы. Этиштин бул формасы кыймыл аракеттин келер чакта же болоору же болбой калышы да мүмкүн болгон формасы болуп саналат. Бул форманын фонетикалык өзгөчөлүктөрү: эгер этиш сөз үнсүз менен бүтсө, А, Э, О, Ö формаларын алат. Эгер этиш сөз үндүү менен бүтсө, анда ый формасын алат. А, Э, О, Ö, ый элек формасы жак мүчөлөр менен дагы өзгөргөн учурлары бар. Мисалы: мен былтыртадан бери Чатыркөлгө бара элекмин. Сен эс алуудан келе элексиңби? Арузат китепти окуп бүтө элек экен. Атасы кызы менен көптөн бери ойной элек. Кызым, биз азырынча баса элекпиз. Кыздар ойгон элексиңер го, Алар бул гүлдөрдүн ачылганын көрүшө элек. Бул сакура толугу менен гүлдөй элек тура. Ошентип балдар, этиштин биз көргөн формасы кыймыл аракеттин келечекте же учурда болоорун же болбосун билдирген форма экенин мисалдардан улам көрдүк. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула.